Саламатсыздарбы, биздин урматтуу жарандар, урматтуу биздин энелер, сүйүктүү балдар. Саламаттык сактоо министрлиги 1991 жылдан бери баланы эмизүү, эмчек сүтү менен эмизүү туура жана кандай болушу жөнүндө маалыматтарды жүргүзүп келет. Быйыл дагы ошол иш-чарадан кем калбай, ошол август айынын 1-жумалыгы балдарды эмизүү боюнча жумалык өткөзүлүп баштады. Ар бир медициналык уюмда, ар бир мекемеде, ар бир төрөлгөн балага эненин сүтү кандай байлыкта, кандай жакшы, эң сонун, эң жакшы тамак азык экени баарына маалым болгондой, ушул иш-чараны жүргүзүп, ошондой эле 1-6 айлыкта кичинекей биздин ымыркайлар эне сүтүнөн эң керектүү бүт микроэлементтерди, бүт керектүү азык заттарды ала алат. Ошондуктан 6 айга чейин ар бир эне өзүнүн баласын бир гана эмчек сүтү менен эмизиш керек. Ошондой эле 6 айдан кийин бул эмчек эмизүүнү токтотпой туруп, кошумча тамак берсе дагы эмчек эмизүүнүн эненин сүтү ошол эле темпте уланыш керек. Ошондуктан ушул жумалыкты биз биринчиден жаш балдардын ымыркайларга эмчек сүтүнүн кандай пайдалуу, кандай азыктарды алып келе тургандыгын өткөрүү алдында турабыз. Сиздерге ушул өткөрүүдө ар бир биздин медицина кызматкерлери туура маалыматтарды берип, кандай эмизиш керек, кандай азык заттар бар экенин ар бирин жеринде айтып берет. Ошондуктан эмчек эмизүүнү токтотпой улантабыз. Анда эмесе ушул жумалыкты эненин сүтү кандай баалуулукта экени боюнча кеңири таратуу боюнча жумалыгыбызды баштайлы.